Таңманы программасы биз болсо улантабыз, Ооба. Мына ушул спектакль деп жатпайбызбы, театр күнү депчи. Анан мына ушул тармакта дагы өзүнүн алдыда салымын кошом деп турган, ушул бир жакшы спектакль тартуулайбыз деп турган. Элге керектүү, пайдалуу болгондо дагы. Ооба. Коногубуз келип отурат. Тааныштырып өтсөк, Көчмөн Номад коомдук фондунун жетекчиси Улан Үсөйүн мырза. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кутмантаңыздар менен. Кутмантаңыз менен кош келиңиз. Бүгүнкү майрамыңыз менен эл аралык театр күнү экен. Рахмат дейм. Өзүңүз актер болбосоңуз дагы, бирок ушул спектакльди жетектеп турганыңыз бул жакшы жүрүлгө да. Ооба, спектакль элге керектүү, пайдасын тийгизчү спектакль деп атпайлыбы? Эмне жөнүндө кеп болот өзүңүз айтып берсеңиз. Биринчи сөз башында ошол театр тармагында эмгектенген адамдар менен дайым иштешем, ошол майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Экинчиден бул долбоор баягы Кыргызстанда биринчи жол болуп атат. Бул буга чейин баягы спектакль ба сценарий мындай бир окуянын негизинде же башка нерсе болсо биз азыр болсо ошол соттук процессти спектакль катары көрсөтүп атабыз да. Себеп дегенде билесиздер, баягы адамдар бардыгы сотторду жаман көрөбүз же болбосо сотко ошондон качабыз же сот залына чакырса жүрөгүбүз түшүп калат да. Бирок ал аянтча биз үчүн бул конституцияда биздин өзүбүздүн укугубузду талаша турчу же болбосо калп же чын экенин айта турчу бир аянтча да. Бул жерде эч коркпош керек, анткени бизге бул соттор гарант да. Анткени сенин чын эмес экениңди далилдей турчу жер да. Бирок карап келсек биздин тескерисинен бардык эле жаштар менен сүйлөшсөм сот залына барган эмес, коркот. Ошол эле убакыттарда өзүнүн чындын болсо баягы аларда ой койчай. Ал соттошуп жүрмөк белек. Ал жака эмне бар деп коюшат да. Биз болсо ошол нерсени баягы элге маалымат катары жеткизүү катарында биз сот процессин спектакль катары чыгарып атабыз да. Бул тамаша иретинде болот спектакль, баягы элге жагымдуу күлөт, бирок ошол жерде ар бир кыймылдаган нерседе мыйзам бузуу болдубу же мыйзам бузулган жокпу, кайсыл жери туура болду, кайсы жери туура болгон жок. Эгер биздин байкоочу болуп барсак биздин ордубуз кандай деп, жана негизинен эле баягы спектакль сот десек эле элдер ойлошот да, бул сот процесси баягы соттолуп эле адамды камаш керек депчи. Жок, бул негизинен башынан бул спектакль катары кабыл алынып келгенде бул деген барып байкоочу, бул Кыргыз Республикасынын жараны болсоң, сен барганга укугуң бар да. Каалаган процесске кирип отурсаң болот. Сен спектакль катары көрсөң болот да. Ал жердеги биз жазылган сценарийдин негизинде спектакль көрсөк театрда, ал соттук процессте биз кадимки чыныгы драманы көрсөк болот да. Бул спектакль катары Европада кабыл алынган, бул керек болсо акыркы 100 жылдыкта Россия империясында да, Орус империясында билет сатылган да. Кадимки соттолуп аткан нерсеге. Биз болсо ошону эле Кыргызстанда ошол процесс спектакль катары тамаша аркылуу жаштарга жеткизели деп атабыз. Өзүңүз эми баягы соттолгондон Кудай сактасын, бирөө менен соттошуп көрдүңүз беле? Мен ошол соттошкон эмесмин да. Маселе ошол болуп атат. Мен мисалы бирөө мага надандык кылса, жамандык кылса, ой, өзүнөн көрөт деп коебуз. Эми бул албетте биздин мүнөз, кыргызга таандык. Бирок ошол эле убакыттарда бул нерсе бар. Өлүмдү орун жашырсаң дейт, өлүм ашкерлейт деген нерсе бар да. Бизде көп канчалаган баягы мыйзам чечилбей бири менен араздашып, согушуп, урушуп, керек болсо ошол чечилбей калгандыгы үчүн өлтүрүп салгандар бар да, кайрачы. Анда биз болсо баягы соттошот десе эле адам өлгөндө эле же болбосо бирөөнү өлтүрсө эле чечилет да. Ага чейин бизде көп маселелер бар да. Мисалы жөнөкөй эле мисалы бир кичинекей бир сотук жер үчүн дагы ызы чуу согушуп жүргөндөр бар. Ошол жердин негизинен баягы сот далилдеп тастыктап берет. Бул спектакльдин атын уурдалган тоок деп коюшсуздар да. Тоок таптыңыздарбы? Демек, кайсы күнү табабыз? Тегерегинде жүрөт. Уурдалган тооктун тегерегинде жүрөт. Анткени баягы уурдалган тоок деп койдук. Бизде баягы маселе бар да. Көп бизге таандык процесстер бар да, баягы сот тоок урдаса 5 жыл, 10 жылга кесип ийет да, анан миллиондорду урдаса ушундай сөз бар эмеспи? Эркиндик берилет деп, жана бизде тамашалап калат да. Ой, тоок урдагандан көрө миллионду урдабайсыңбы депчи. Дегенде баягы бул тамашада кошулуп театрда болот спектакль. Себеп дегенде миллион урдаган караганда тоок урдагандардын байкуштар кесилип кеткени көп, анткени алар байкуш баягы өз укугун билбейт, сот өзүн актай албайт да, адвокат да жалдай албайт да. Анан ошол убакыттарда баягы кээ бирде мыйзам бузуулар болуп калат да. Ошол нерселерди биз көзгө сайып көрсөтөлү деп атабыз. Кайсы жерден мыйзам бузулат, кайсы жерден кээ бир убакта сот деле өзүнүн мыйзамын экеселентип баягы ишин колдонуп ийет да. Ошол жерден куулук кылыш керек деген. Ошол жерде баягы мындай өзүн өзү актап кетиш керек, актаганга мүмкүнчүлүк. Ал жер анткени өз актаган жерге мүмкүнчүлүк түзүп берет да, аянча түзүп берет да. Сот бизге калыс болуп берет, өзүң актанасың да. Эч ким сага жеп. Бул жанагы көпчүлүгүбүз билебиз го, жаштарчы айрыкча
акыркы убактарда көпчүлүгү деле билип калдык, теле деле билсе керек. Мафия деген оюн бар эмеспи? Ар ким өзүнүн эмесин коргойт, актаныш керек. Актаныш керек. Ошол сыяктуу эле спектакль. Ошол сыяктуу эле, бул ошол эми сот процесс ошондой да. Чымчып айтып, чындыкты айтып, ошол эле учурда бар какшыктагы айтып, сиздердин биздики болсо мындай да, баягы процесс десе эле мурда процесс түз айтылат да баягы чынакта. Бизде болсо какшыктайт да, тамашалап. Мисалы, башка башталган бир кадр айтайын. Мисалы, сот сөзсүз түрдө манча кийиш керек да. Ана сот манчасы жок чыгып алат, элди көрүп кайра манча кетти. Ошол жердеги эмне кийбей чыкты деген маани да. Ошол жерде манча эмне үчүн кийиш керек? Бул деген президенттен да бийик ордун деген нерсе да. Отургучу да бийик болот, желек дагы турат, керип дагы турат. Себеп сотко үч бийликтин бирөөсү да. Сотко президент дагы, парламент дагы эч ким таасир эте албаш керек депчи. Бул адамдардын укугуна гарант депчи. Ошол нерсени көрсөтүп бер. Мунусу түшүнбөйбүз да. Сот десе алар бизди соттойт, ал бизди камайт, ал бизди мезетте коркобуз да. Биз ошол нерсени айтып атабыз спектакль аркылуу. Ай достор, бул биздин аянтча. Биз бул жерден өзүбүздүн ким экенибизди далилдешибиз керек депчи. Коркпошубуз керек деп. Жанагы жерге барганда баарыбыз ошо тоок деп алганыбыз баягы дайым кайталанган көп нерсе да. Сөзсүз түрдө ошол жерде анан маселени айтып беребиз да. Ошол эмнеге бул маселелер көбүрөөк чыгат? Анткени биз көрүп аткан параллелдүү жашоодо чоң процесстер болуп атат. Бирок биз коркуп атабыз, мынтип койду, ал тигинтип кой дейт. Бирок реалдуу чындык каякта экенин эч ким билбейт да. Анткени эч ким кызыкпайт, коркот. Улан мырза, демек бүгүнкү күндө көпчүлүк өзүнүн баягы өзүн сот залында алып жүрүүнү билбегендиктен, өзүнүн укугун билбегендиктен келип чыккан нерсе, идея негизги, ооба. Бул жерде ошол мыйзам үстөмдүүлүгүдө иштеп келатабыз, ошол ПРООН менен Британия элчилиги мененчи. Бул эми ошол аймактарда деле, ошол биздин Кыргызстанда деле улуу байкелер деле ошол жазып атат. Мисалы, Фейсбукта көрүп атсаңар, барам дегендер улуулар көбүчү. Анткени баардыгы проблемасы болгон, бирок сотко барбай койгон. Ушул жерден бир суроо да. Бул идея сизге таандык да? Бул идея бизге таандык. Эмне үчүн? Эмне башыңызга ушундай бир нерсе келип калып, анан кыйынчылыктан туулган идеябы? Же туугандагыр дегендей. Андан келген биз ошол 1 жыл мурун ошол айылдык сүйлөйт деп жана жаштарды, ошо регионал жаштарды ишкерчиликке же анан мыйзам үстөмдүүлүгүн жайылтуу менен иштедик да. Анан барганда бизде эң эле проблема ошол маселе болду да. Себеп өзүнүн укуктары жөнүндө эч ким билбейт да. Сурап келсең бар эле мындай коркот. Мыйзам жөнүндө окубайт, конституцияны окубайт, же болбосо жана кодекстерди окубайт да. Анан ошонун негизинде келип анан биз кантип жеткизебиз деп. Барып эле форум кыласың же тренинг кылсаң баарын сүйлөйсүң. Бирок ичинде эч нерсе калбайт экен да, угуп деп кетип калат да. Биз болсо адамдарды визуалдуу нерсе менен кабыл алат экенбиз. Визуалдуу дегенде мындай көрүп, анан ошондо бизге деп аң сезимге кирет экен да. Биз ошол нерсени анан түшүндүк да, ошол спектакль аркылуу, спектакльни ошол күлкү аркылуу жеткизели дедик да. Себеп биз күлкүнү жакшы көрөбүз, же болбосо ошондой бир нерсени туура убакытта жакшы көрөбүз. Ошол аркылуу кабыл алабыз да. Китепте окугандан көрө же болбосо айтып бергенге караганда ошол көрүү менен биз көбүрөөк мен укканча бири көргөн артык деп. Мен канча жакшы айттыңыз, мен канча бири көргөн. Демек, сценарий кимге таандык? Анан кайсыл театрда болот, кайсыл актерлор ойношот? Бул жерде сценарий бул эми эксперттер менен бул эми сценарий дегенде бул жерде укмуштуу ойлоп таппайсың. Себеп өзү соттун процесси өзү сценарий да. Өзү атайын кодексте жазылган да, судебный кодекс деп коет, ошондо жазылган баардыгы кадамдар. Бул жер сценарийде ошол эксперт, юристтер менен иштешип атабыз. Ошол кайсы жер туура, кайсы жер туура болбош керек, кайсыны көтөрүш керек, кайсы проблема. Актерлор болсо биздики Бишкек шаардык актерлор, бул Умаралиев деген ошо театрдын, Бишкек шаардык театрынын, драма театрынын актерлору менен иштешип атабыз азыркы убакта. Анан Туңгуч бул холл деп коет, Туңгуч театрында болот 29-ында саат 14:00-дө да. Эми азырынча орун толуп калды, бирок биз кайра кошумча 30 орун бердик. Бул жерде ошол биз жарыя чыга элек деле толуп калды. Себеп дегенде кызыгуу ушунчалык экен да. Биз билген улуу адамдар эле, таанымал адамдар жазып атат да, бизде барат элек. Өмүрү мындай соттон качып жүргөн экен да. Биз ошо спектакль катары болсо көрөт элек деген адамдар жазгандар көп да. Өзүңүз роль жараткан жоксузбу? Өзүм жок, уюштуруудан кол бошобойт. Ошон үчүн баягы роль жараткым келет. Мен кичинекей кезимде ошо актерлук жагында, кино тасмада роль жаратып, ушундай сценкаларда, театрда жүргөнмүн. Бирок азыркы убактарда мындай башка иш тармакта болгондуктан убакыт жок, кээ бир убакта кирип кетким келет да, аткарып. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз Улан мырза. Сиздерге чоң рахмат. Идея элге пайдасы тийсин эң негизгиси. Демек 29 март күнү Туңгуч театрында болуучу спектакльге барыңыздарды, келиңиздерди, барыңыздарды чакырабыз. Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, Көчмөн Номад коомдук фондунун жетекчиси Улан Үсөйүн мырза менен биз маек курдук. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат сиздерге. Сизге ийгилик. Иштериңизге ийгилик дейли. Анда эмесе биз баягыдай эле жакшы маанайда эфирибизди улантабыз. Алыстабаңыздар.